Чырпыкты айылынын тургуну Байел өзүнүн өзгөчө эмгеги менен сынакка келген. Жип искусствосу менен ал 2 жылдан бери алектенип келерин айтат. Бул жиптерди созуу аркылуу кооз сүрөттөрдү жана оймолорду жаратууга негизделген өзгөчө чыгармачылык ыкма. Ал чыдамкайлыкты, тактыкты талап кылат. Изонит деп аталат экен. Жип графикасы деп так аталат. Бул сүрөттө турган биздин Касым атабыз тамгаларды, биздин кыргыз тилинин тамгаларын түзгөн. Кыргыз элибизди республика кылганга аракет кылган түптөгөн кыйын адамдардын бири. Буга болжол менен 2 жип кеткен. Негизи буга деген башкача немелер колдонулат, мыктар колдонулат. Бирок мен колумда бар нерселер менен жасадым да. Бул ар бир мыкты кагып, ар бир мыкка бирден номер берилет да. Ошого мисалы 1ден 8ге алып бар, 8ден 9га алып бар деп, ошо мисалы бул жерде карартып, бул жерде агартып, ушул жакка мисалы басым жасалса бир сүрөт чыгат да. Изонитти бул мисалы оор изонит да. Буга деген мен аябагында бир жарым жылдай убактым кетип калган да. Бир жип үзүлүп кетсе болду да. Жанып кете берет, жанып кете берет. Аны оңдоп коюш дагы оңой эмес. Сынакка облустун аймагындагы билим берүү мекемелеринен жалпы 70тен ашык окуучу келген. Мында улуттук баалуулуктарды даңазалган буюмдар, ою түшүрүлгөн кийиз буюмдары, жыгачтан жасалган кооз эмгектер, ошондой эле заманбап ыкма менен даярдалган чыгармачыл эмгектер коюлган. Ар бир эмгекте жаштардын мекенге болгон сүйүүсү, улуттук мурастарга болгон сый урматы чагылдырылган. Холодный батик жумушу, мен бул сынакка көптөн бери катышып келем. Бул жакта холодный батикти чагылдырып, ар кандай жашоодон алынган нерселерди чагылдырып келгем. Холодный батик деп аталган себеби бул ысык мом колдонулбайт. Бул деген атайын кездемеге сүрөт тартуу ыкмасы болуп саналат. Карандаш менен тартып алабыз, андан соң контур менен атайын резерв болот, ошо менен бастырып үстүнө тартып алабыз. Андан кийин атайын өзүнүн боектору болот, булардын гамма аттуу боектору болот, ошо боекту үстүнө куябыз. Бул болсо деген шпаклевка жана акрилик краска менен жасалган гүлдөр. Булар болсо деген мекендикти жөнүнө кооздоо болсо, адамдарга абдан сонун маана берип турат. Бул болсо деген акрилик краска менен боегон, ал эми ортосунда жалтырап турган бул паталь. Ал эми булар болсо шпаклевка менен иштетип, кургандан соң ПВА жана краскалар менен аралаштырылып боелгон. Ал эми аталган сынак 15 жылдан бери уюштурулуп келет. Жеңүүчүлөргө атайын кызыктыруучу сыйлыктар да каралган. Кыргыз жараны концепциясын өнүктүрүү боюнча ушу унуттагы алып бараткан биздин кыргыз салтыбыздын кол өнөрчүлүгүн жандандыруу максатында көптөгөн иштер келип атат. Бул жеңген окуучулар бул жерден республикалык сынакка жолдомо алышат. Курчактар жарманкеси, атайын педагог, кол өнөрчүлүк педагогдордун сынагы өткөзүлүп, ал жерден да байгелүү орундарга ээ болуп келишет. Алдыда келечекте биздин пландарыбыз ушу биздин кыргыз өнөрчүлүгүн жандандыруу боюнча, салтыбызды сактоо боюнча биз жылда ушу дагы номинацияларды кошуп атабыз, жаңыланып, андан сырткары ушу ийгилиги болуп, азыркы төмөнкүдө айтып кеткендей республикалык сынакка да жолдомо алып, анан республикадан эл аралык сынакка да катышат да. Аталган саамалык кыргыз жараны жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүү концепциясынын алкагында уюштурулду. Бул окуучулардын улуттук баалуулуктарга болгон кызыгуусун арттырып, мекенчилдикке тарбиялоого шарт түзөт. Айнура Достукбекова, Жолдош Тынчтыкбек уулу, Ысык Көл жаңылыктары.